ЗАГСында ажырашкан деген күндө 11-июнь күнү ажырашкан. Ошол күнү ажырашкан. Бул да эми Кудайдын буйругу экен. Биз Кудайдан бийик боло албайбыз. Кудай маңдай кошун жазган экен. 5 бала өзүмдө калган, сен билесиң. Өзүм тарбияладым. Мына азыр Кудайым үйлөндүм. 17 жылдан кийин. Мына улуму көрдүм. Бир жашар экен Махмудовтардан кийин мына азыр айтам, муну мен эч жерде жанагындай кылбайм. Мисалы үчүн Ак жолдорду эркелетем, Бексултанды эркелетсем, муну только карышкырды эркелетем да. Ого. Карышкыр? Зоопаркта карышкыр көргөнсүңбү? Карышкыр эч качан мойын бул важак болот да, могу неберелеримечи. Мына 2 жыл Кудайым өмүрүн берсе, небереле болсом, ошол Шекербегим, ушулардын эми булар жолулуу болуп атпайбы? Мен Бексултандын иниси. Анан тигилер неберелерим бар. Бул уулум болуп атпайбы? Ушул азыр айтып берем, тамашалап. Шекербек неберелеримдин Кудай буйрса, жанагы көк жалы болот да. Кудай. Мына азыр дагы мактанды дешет. 34 жашта чыга элек болчу. Эми айтып атпаймынбы? Аялым, биз экөөбүз, мына айдан любойунан сурасын, биздин аялым менен, ошо биринчи аялым менен турмушубуз, бул өзүнчө бир сүйүү, махабаттын легендасы болгон. Экөөбүз 7-чи класстан достошконбуз. Азыр айтып атпайбы? Атасы мыкач экен, урган, жакшы эркектен аял кетпейт депчи. Мен жаман болсам, балдарым жакшы болуп калышы мүмкүн эмес го. Мен эгер жаман эркек болсом туура. Анан аялым өзү деле айтсын, эгер мына азыр деле ошол биринчи аялым да. Азыр айтсын, мени кордойт эле, же мени урат эле, же мени мындай кылат эле депчи. Жеген алдында, жебеген артында болчу. Любойнас биз 93-жылы жана кайнежелери, кайненеси деген ушак сөздөр болуп атпайбы? Биз 93-жылы Бишкекке келгенбиз. Үйлөнүп элечи. Кайнененин кызматында кылган эмес, кайнеже менен кайнсиң да аралашкан да эмес. Булар айла жоктон мага жардам кылышкан. Айла жоктон. Себеби бир туугандарым бул балдарын карай албай калат, ичип кетпесин, көчөдө балдары калбасын деп ушулар жардамдашкан. Булардын күнөөсү ушу менин балдарым багып чоңойткон эле. Анан жанагы айтып аткандар, мен просто сабырдуулук кылып атам, жутуп коюп атамын, жазып аткандар, булар баардыгы ким экенин билем. Эми ким күнөөм, ким мени жамандаса күнөөмү көтөрүп атат да. Ооба, мына 3 улум Кыргызстандын желегин, Кыргызстанда эмес, эл аралык ареналарда желбиреп атат.